Егемен Кыргызстандын тарыхы бажы кызматы менен тыгыз байланышта. 1991 жылы 31 декабрда республиканын экономикалык кызыкчылыктарын коргоо, анын бажы саясатын ишке ашыруу максатында мамлекеттик бажы инспекциясы түзүлгөн. Бул тармак республикалык бюджеттин киреше бөлүгүн толуктоону камсыз кылуучу жана Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагына товарларды ташып келүүдө мамлекеттик коопсуздукту, жарандардын өмүрүн жана ден соолугун коргоодо көмөктөшүүчү негизги түзүмдөрдүн бири болуп саналат. Бажы көзөмөлү 14 өткөрүү пунктунда, анын ичинде 8 автомобилдик, 4 темир жол жана 2 аба өткөрмө пункттарында ишмердүүлүгү жүзөгө ашырылат. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому менен 2022-2024 жылдарга бажы кызматын өнүктүрүү концепциясы бекитилген. Концепцияны ишке ашыруунун алкагында бажы процесстерин оперативдүү башкаруу жана бажы кызматынын ишинин ачыктыгын камсыз кылуу максатында санариптик бажыны түзүү боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө жана бир катар долбоорлор ишке ашырылды. Чек арада контролдон өтүүдө процесстерди оптималдаштыруу жагында төмөнкүдөй долбоорлор киргизилген. Онлайн төлөм системасы. Навигациялык пломбаларды колдонуу менен товарларга байкоо жүргүзүү системасы. Алдын ала маалыматты берүү, иштеп чыгуу жана чек арада мамлекеттик контролдоочу органдардын өз ара аракеттенүү системасы. Тышкы экономикалык иштин катышуучусунун жеке кабинети ишке киргизилди. Чек арада бажы процесстерин автоматташтыруу боюнча смарт бажы маалымат системасынын модулу иштелип чыкты. Өткөрүү пункттары аркылуу товарларды жана транспорт каражаттарын өткөрүүдө товарлардын кыймылын эсепке алуу жана бажы операцияларынын бардык стадияларында ачык айкындуулукту камсыз кылуу максатында кырдаалдык борбор түзүлгөн жана жалпы мониторинг жүргүзүү үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына кирүү мүмкүндүгү берилген. Бажы кызматы боюнча Тору карт, Эркештамда чек арадан өткөн автоунаалар, алардын саны, жүктүн салмагы, каттоодон тартып, өткөрмө пункттан чыгып кеткенге чейин бардыгын көрүп турабыз. Бажыдагы мындай ачык айкындык буга чейин эч качан болгон эмес. Өткөрмө постторундагы көбөйтүп атабыз. Мурда бир эле өткөрмө пост болсо, азыр 4төн, 5тен, 6дан кылып баягыдай өткөрүлүп атат. Биздин ушул санариптик көзүбүз ысык суукка карабастан 7 күн 24 саат бою тынымсыз иштеп турат мына. Учурда өткөрүү пункттарынын инфраструктурасын өнүктүрүү, модернизациялоо жана кеңейтүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Анткени бажы кызматы тарабынан Эркештам автожол жана Тору карт автожол өткөрүү пункттарынын өткөрүү жөндөмдүүлүгүн кеңейтүү боюнча долбоордук сунуштар даярдалган. Саламатсыңарбы жолдоштор? Тору карт 2 комплексинин административдик имараты реконструкцияланып, 6 кыймыл тилкеси орнотулган. Жабык, жылууланган ангарлар курулган. Мында бир эле учурда 6 транспорт каражатына карата бажы контролу жүргүзүлүшү мүмкүн. Мындан тышкары, өткөрүү пунктунун аймагын жакшыртуу жана натыйжалуу пайдалануу максатында кошумча унаа токтотуучу жайларды андан ары куруу, өткөрүү пунктунун аймагында транспорт каражаттарынын кыймылынын схемасын оптималдаштыруу үчүн эски жана иштебей турган курулуштарды жана имараттарды бузуу иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Бул өткөрүү пунктунун өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга таасирин тийгизет. Мындан тышкары Эркештам, Достук, Кызыл Кыя, Тору карт, Кайрагач, Бор дөбө, Карамык автоунаа өткөрүү пункттары жана Кара суу, Жалал абад, Шамалды сай, Кызыл Кыя темир жол өткөрүү пункттары бажы инфраструктурасына жана материалдык техникалык жактан жабдылышына мониторинг жүргүзүлүп, жыйынтыгында бул өткөрүү пункттары Евразиялык экономикалык биримдигинин белгиленген талаптарына толук жооп берери белгиленди.
коюлган тапшырмаларды так аткаруу, ачыктык жана тартип бул бажы кызматынын жетекчилигинин кызматкерлерге койгон талабы. Ал эми бажы органдарын ак ниетсиз жана коррупциялык схемаларга кошулган кызматкерлерден тазалоо иштери күч. Ушуну менен бирге өлкө жетекчилиги тарабынан натыйжалуу иштөөгө шарт түзүлүп, бажы кызматынын кызматкерлеринин айлык акысы көтөрүлдү. Баткен жана Нарын бажы кызматкерлеринин жашоо шартын жакшыртуу үчүн 3 жана 4 кабаттуу бардык шарттары бар офицерлердин жатаканалары курулду. Бажы кызматынын алдында турган негизги тапшырмалардын бири бул контрабанда менен күрөшүү. Бул багытта иштер күчөтүлдү. Мисалы, товарда жашырылган 6 тоннадан ашык баңги заттарын ташып кирүүгө бөгөт коюу жана жашыруун тамеки фабрикасы жоюлду. 2023 жылдын 11 айында контрабандага каршы күрөшүүнүн натыйжасында укук бузуулардын жана кылмыштардын 5547 фактысы аныкталган. Бажы кызматынын натыйжалуу ишинин жыйынтыгы менен быйылкы жылы Кыргызстандын тарыхында бажы кызматы биринчи жолу республикалык бюджетке рекорддук 100 миллиард сомдон ашык бажы төлөмдөрүнүн түшүүсүн камсыздады. Эми 2017 жылдан берки бажы төлөмдөрүнүн түшүүсүн салыштырып карап көрөлү. 2017 жылы 34,2 миллиард сом, 2018 жылы 41,7 миллиард сом, 2019 жылы 43,3 миллиард сом, 2020 жылы 28,9 миллиард сом, 2021 жылы 46,9 миллиард сом, 2022 жылы 74,3 миллиард сом. 2023 жылга бажы төлөмдөрүнүн түшүүсүнүн болжолу 94,6 миллиард сом өлчөмүндө бекитилген. Бул план үстүбүздөгү жылдын 15 ноябрында эле аткарылган. Буга байланыштуу өлкө жетекчилиги тарабынан жылдык план өзгөртүлүп, 107,6 миллиард сом деп кайра бекитилди. Өзгөртүлгөн план дагы бажы кызматы тарабынан толук аткарылды. Мындай рекордтук көрсөткүчтөргө жетишүү бажы кызматы олуттуу түрдө трансформацияланып, тышкы экономикалык ишмердүүлүктү жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча алдыңкы орган болуп калгандыгын көрсөтөт. Алдыда чоң пландар бар. Коюлган милдеттерди өркүндөтүү боюнча иштер улантылат. Бажы кызматы контролдон тейлөөгө өтүү.